ананы даврегенде ичкенден кийин неме бир күн эки күн дегенде бар жогум ооруп козуда. Козудан анан мен корктум. Коркуп анан телефон чалчы сурачы дедим. Десем анан şu яктан ответ жөнөтүптүр да. Козу коркпосун, ичпей койбосун, улантып иче берсин дептир. Анан мен муну улантып ичтим, Кудайыма шүкүр. Меники 15 күндө дегенде бүт путум ишетет да. Путум ишип уктап калып, муздайт эди. Ошолор өзүм сезип калдым. Ооруп жатат дедим да. Я ошолорду билип анан кийин өзүм дагы эме кылдым. Ушундай десем анан келиме эне коркпой иче бериң экен, таша бербең экен деген. Ошо менен мына бир ай ичип Кудайыма шүкүр бар жогум жакшы, уйкум жакшы болду да. Өзүм сездим. Колдорум ооруйт дедим да, уктап калдым. Олар ham жакшы болуп калды. Анан кийин мен Кудайга шүкүр бул шифа экен да деп, Кудайдан шифа болсун деп тилеп мен ичип атам. Кудайыма миң катла шүкүр. Жакшы мен азыр дагы экинчисini алып ичкени аганы келдим. Азыр козуп атат дедиңиз го? Ошо козуганда кайерлериңиз ооруду? Козуганда да мынабы белим, общий белим ооруйт эди, баса албай калдым да. Бир жакшы басып жүргөн баса албай калдым. Нече күндө болду ошол? 2 күндө болду бул. Анан нече күн ичкениңизден кийин ошолор токтоду? Азыр Кудайыма шүкүр, айтам 15 күндөн кийин оорулар калды. Астан эле жүрөм. Астамда аз-маз ташлап, өзүм ишенип, кана деп. Эми баары дагы аз-маз ооруп атат да. Ошоңо муну 3 ай ич керек экен. 3 айдан 6 айга чейин ичишиңиз керек. Ошо 3 ай энди 1 ай 3 айдан кийин бир даматырабыз го. Эми yana келдим. Кудайыма шүкүр. Алып ичиңиздер, дари экен, шифа экен, баары шифа тапайлы. Живой отзыв на эжеде өзүндө болуп аткан результатты өзү бөлүшүп өттү. Рахмат сизге.